Кутман кеч ардактуу УТРК Муз каналдын көрүүчүлөрү. Жалпыңыздарга бүгүн биз жакшы эфирде тартуулоого даярбыз. Албетте, декабрь айы бул жылдардын жыйынтыкты чыгаруучу сарасеп салып, жалпы быйылкы жыл кандай жылдардан болду деп мына ошол суроого жооп алуучу айлардын бири. Албетте, мындай бир керемет жагдайларда сиздерге бүгүн биз жакшы бир эфирдин алкагында маек курганга даярбыз. Ооба, ар бириңиздерди жаңы аптанын башталышы менен куттуктайлы дүйшөмбү оор күн деп атап коебуз. Бирок ошол оор күндү бир аз жеңилдетүүчү, кечинде маанайыңыздарды көтөргөнгө биз аракет жасайлы. Алдыңкы 1 саатта Муз Лайф көрсөтүүсүндө Расул жана Алиман кызматыңыздарда болобуз. Жогоруда сиз жылдын мыктылары, жыл жыйынтыгы деп бекеринен дагы айтпасаңыз керек, себеби биз бир нече күндөн кийин тагыраагы 24 декабрда Кабаулу Кожомкул атындагы спорт сарайында жыл мыктыларын таңдоо аземи музыка сыйлыгы 2024 аземин өткөрүү алдында турабыз. Бүгүн дагы ошого ылайыктуу конокторубуз бар, Ооба, туура айтасың. Бүгүн биз жалпы ошол жылдын мыкты дебютуна талапкерлерди чакырып, мына ошол мырзалар менен маек куруп, жакшы бир эфирдин алкагында балким сиздердин дагы тандооңуздарга кандайдыр бир маселелер, суроорлор жетпей турган болсо, жалпы биздин сайттан добуш берүүгө бир өбөлгө түзүү үчүн сиздерге дал ошол 3 мырзаны тартуулаганга, маек курганга даярбыз. Ооба, ал 3 мырзаны тааныштыра электе, анонско күбө бололу, кимдер экенин дал ушул дебютка талапкер. Андан кийин ал 3 мырзаны да бул жерге конокко чакырганбыз катар менен. Маек курганга биз даярбыз, сиздер үчүн анонс болсун. 2024 жылдын мыкты дебюту Айбек Ниязбеков, Медер Сагынов, Мыктыбек Мейманбаев, добуш берүү үчүн талапкердин атын жазып, www.mgolos.com сайтынан добуш берсеңиз болот. Байланыш номерлери 0703 30 19 94. Мыктылардын мыктысын биз менен бирге тандаңыз. 24 декабрь 16:00 Кызыл килемде жолугушуу, 18:00 спорт ордосунда чоң концертти өткөрүп жибербеңиз. Эфирибизди алдыга аралантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Жогоруда анонс көзүңүздөр көп болгондой, бизде 24 декабрь күнү жылдын мыктылары таңдоо аземинде жылдын мыкты дебюту номинациясына 3 мырза ат салышып жаткан учуру. Аны менен катар сиздерге дагы бир жакшы интерактив алкагында дал ошол 24 декабрь күнү өтө турчу жыл мыктыларын аныктоочу концерттик аземине сиздерге чакыруу баракчаларын дагы даярдап койдук. Жогоруда мына ошол суроолорду, оюндарды сиздерге түшүндүрөбүз. Эгер барууга каалоо тилегиңиз болсо, жеңип алууга мүмкүнчүлүгүңүз болот. Ал эми бизде дал ушул жылдын мыкты дебюту номинациясынын бир талапкери конокко келген учуру. Өзүңүздөр жогоруда анонско күбө болдуңуздар. Ырчы мырза өзгөчө сонун чыгармалар менен бизди кубандырып жаткан конокто Мыктыбек Мейманбаев. Кол чабуулар менен тосуп алалы, келиңиз. Ассалому алейкум, кандайсыз? Валейкум ассалам, саламатсыздарбы? Куш келипсиз. Рахмат, чоң рахмат. Эми Мыктыбек мырза, сүйлөңүз. 24 декабрь күнү буйруса, мына ошол жылдын мыкты дебюту наамына ээ болуу үчүн кандай аракеттер болуп жатат? Деги эле жогоруда биз жыл жыйынтыктуу деп кесиптешме көз сүйлөдүк. Мына ошол тууралуу дагы маек салалы. Жалпы маанай тууралуу сүйлөшөлүчү бүгүн биз. Кандай абалда турасыз, эмне болуп атат? Негизинен маанай жакшы, анткени бул чыгармачылык жолго аттанганыбызга негизинен мындай көп эле жыл болду. Бирок ушул жылы катуу киришип баштадык. Анан ушул эмгегибизди баалап, ушул дебюттардын талапкерлердин катарына кошконуңуздарга чоң рахмат айтам. Өтө кубанычтамын. Биз дагы кубанычтабыз. Анан көп жылдан бери эле деп айтып калдыңыз. Негизи эң алгачкы чыгармаңыз качан чыккан? Анан быйыл канча чыгарманы жарыкка чыгардыңыз? Эң алгачкы чыгармам 2015 жылдары чыккан. Жалпы жүзүнөн 10 жылга чукулдап калыптыр анда. Буюрса. Сиз эле карып калыпсыз да, билим бекер берет. Ошондой болуп калды. Деги эле быйылкы жыл катуу иштедим дедиңиз. Ага чейин кандай болду? Дал ошол тууралуу. Буга чейин мен негизи элдин кызматында тамадачылыктагы аркалайм да. Анан кийин ошол сыяктуу болуп, көбүнчө мен тамадачылыкка берилип кеткенмин да. Анан бул ырлардан мындай бир ыр чыгарып коюп, ага бир аз клип тартып коюп, кайра 3-4 жыл тынуу кылып, ушундай болуп жүргөм. Анан быйыл ушу катуу киришип баштадым. Быйыл кой иштейин дедиңиз. Ушул көбүн эсе ушул басымды ушул ырчылык жакка буруп атам. Музыка телеканалына дагы бир катар клиптериңиз дагы кабыл алынды. Анан канча клип, канча ыр жараттыңыз? Негизинен мен 4 клипим бар. Анан ырлардан бир 6 болуп калды. Анан ошолордун
экөөсү ушул музыка телеканалына кетип атат буюрса. Эң сонун. Жылдын мыкты дебютуна талапкер болуу сиз үчүн чоң бир жаңылык болду деп ойлойбуз. Сөзсүз түрдө. Кайсыл кыймыл аракеттериңиз үчүн же бир сарасап кылдыңыз да, жыйынтык чыгардыңыз да? Ооба, мен ойлойм ушул ырларым чыгарып атканды же болбосо ушул көптөн бери аракет кылып жүргөндү байкап ушундай кылышты окшойт деп ойлойм. Айтор сонун. Чыгармаларды жасоодо быйыл катуу кириштим дедиңиз. Өзүңүз так айтса кетсеңиз, ырларды тандоодо же кимдер менен иштешесиз? Команда барбы, жокпу? Мен азырынча команда жок. Буга чейин деле командасы жок иштеп келгем. Эми мындан ары буюрса ошол команда менен иштөөгө аракет кылам. Анткени ар бир жерде жалгыз аттын чаңы чыкпайт деп коет го. Ошол сыңары ушул команда менен иштесең көбүрөөк ийгиликке жетет экен менин көзүм жетип турат. Ошондуктан Бул демек продюсер менен иштешем деген ойбу же кандай? Азыр ошол тууралуу ойлонуп аткан кезим. Балким менеджер менен иштешемби, балким продюсерлерге ушундай буюрса. Демек өзүңүзгө жардам берүүчү, дагы да сиздин ишиңизди жеңилдетүүчү адам менен иштешесиз. Бул жерден көрүүчүлөрдүн дагы эсине салып айта кетели, бизде колубузда билеттер бар. 24 декабрь күнү Кабаулу Кожомкул атында өтө турчу музыка сыйлыгы 2024 аземине билеттерди утуп алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Анан кандай кылып көрүүчүлөр көрөбүз, аны сиз айтып өтөсүзбү? Ооба, жылдын мыкты дебюту деп талапкер деп Мыктыбек мырза сизди чакырып атабыз. Келиңиз, суроону да жеңилирээк кылалы дагы, сизге тиешелүү. Же болбосо өзүңүздүн атыңыздан бир суроо жаратыңыз дагы. Ошол суроону телекөрүүчүлөргө узаталы. Алгачкы 2 чакыруу баракчасын ойнотууга даярбыз анда. Суроону беришим керек анда. Ооба, суроо айтыңыз. Ушул бул жерде мен тууралуу деп калдыңыздар, ошондуктан чыгармачылыкка аралашканыма көп жыл болду. Ушул эң алгачкы чыгармам кайсыл чыгарма болду билгендер болсо, ушул жакка жооп берсе болот. Мыктыбектин чыгармачылыгын жакшы көргөндөр, карап сыйлап, сүйүп, угуп жүргөндөр болсо, сиздер үчүн жакшы бир жаңылык болду окшойт. Бир 4 жооп вариант кылалы, мүмкүн болсо. Жыл негизи бул өзүбүздүн автордук чыгарма эмес, которулган чыгарма. Сахнага ырдап чыкканыңыз, эл алдына алып чыккандардан ошол эң алгачкы чыгармам. Анан бул өзүмдүн чыгармам эмес, биринчиден, автордук эмес, экинчиден кыргыздардын ыры эмес. Үчүнчүдөн кандай десем, ушул эки эле вариант жакшы табышмак болду. Анда мындай кылалы, алгачкы чыккан жылын табышсын анда. Ошондой кылалы суроону. Же ырдын аты керек? Ырдын атын айтсын. Жылы айтып койдуңуз. Ооба, жок, бир нече варианты керек да, бар берчи. 2015 ошол 3-үчүнчү вариантка кошуп коелу. 2015 жылы чыккан. Анда алгачкы чыгармасы тууралуу маалыматы барлар болсо, бизге байланышка чыгыңыздар, да ушул 2 чакыруу баракчаны сиздерге ыйгарганга. 4-үнчү вариантты да өзү кошуп койсом болот. Анткени ушул чыгарманы баягы ааламга кеткен жол айылдан башталат дейт го. Ошондуктан өзүмдүн айылымда тарткан болот биринчи клипимди. Буну билгендер балким бар, балким билбегендер болсо, интернеттен карасаңыздар деле дароо тапкан турасыздар. Сөзсүз түрдө дал ушул 2 билетти сиздерге биз белекке бергенге даярбыз. Экранда көрсөтүлгөн номерлер аркылуу бизге түз эфирге байланышка чыгып, жылдын эң мыкты сонун концертине билет утуп алууга толук мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Биздин көрүүчүлөрүбүз бизге байланышка чыкканга чейин маегибизди уланталы. Негизи дебют номинациясына талапкер болдуңуз, анан башка талапкерлерди да көрдүңүз да. Сизден сырткаркы 2 мырза бар. Алар тууралуу кандай ойлоп атасыз? Алар балким мыктыбы сизден же мыкты эмеспи? Дебют деген нерсе бул жаңы жаңылык алып келген деп түшүнөм да. Шоу бизнесте анан ошондуктан мен буга чейин жанагы Айбек Ниязбеков деген ошол жигитти интернет аркылуу көрүп жүрүп, ошол Таластык кыз деген ырларды аябай жакшы кетип атат. Аны дагы талантын сыйлайбыз. Анан Медер Сагынов деген жигит дагы аябай мыкты ырларды жаратып жүрөт. Анан баса белгилеп кетчү нерсе ушул Гүлнарам деген чыгармасы өтө бир популярдуулукка жетип турат. Аны баарыбыз эле байкап турабыз. Ошондуктан ушул жигиттердин катарына кошулганыма мен мындай кубанып турам. Бирок ушул менин жеке оюм боюнча Медер татыктуу деп ойлойт жатам. Мен жеке оюм боюнча баарыңыздар татыктуусуздар. Анан дебюттун баягы добуш берүүнүн эң жакшы жери бул жерде
эл сынчы, Ооба. эл калыс да. Ал себептен убактынан пайдаланып сиздерге да кайта кетели, ардактуу телекөрүүчүлөр, сайтка кирип, дал ошол мыктылардын мыктысын аныктоого сиздердин жардамыңыздар түзүүдөн түз керек. Ал себептен келиңиздер, активдүү катышыңыздар, соц барактардан кандай жүрүп жатат деги эле 24-нө чейин дал ошол жалпы балким Мыктыбек келген биздин коноктун мырзабыз же мындан кийинки келчү мырзаларыбызга өзүңүздүн айтор добушуңузду бериңиздер. Сиздердин ар бир добуштан көз каранды деп айтат эмеспи? Ошол себептен мен ойлойм, кандай учур болбосун, ким жеңбесин, дебют деп наамга талапкер болуу бул аябаганда чоң жетишкендиктердин Ооба, бири. сөзсүз түрдө жанагы эң башкысы жеңиш эмес, катышуу деп коюшат го. Ошол сыяктуу эле ушул мен азыркы учурда катышканыма кубанычтуу болуп турам. Бирок ошентсе дагы элибиз колдоп добуш берип аткан ар бириңиздерге чоң рахмат, ыраазычылыгымды айтам. Ооба, ушул жерден балким үгүт иштерин деле кылып кетпейсизби? Себеби эмне үчүн эл сизге добуш бериши керек? Мен ушундай иштерди жасадым, мага ошон үчүн добуш бериңиздер деген сыяктуу. Бул жылы мен ушул 3 чыгарма жаздык ырлардан. Анын клиптерден бир клипти тарттык. Азыр ошол экинчи клипибизде тартуу учуру жүрүп жатат. Ошондуктан мага добуш берели деп коем. Болсун. Сөзсүз. Азыр сиздин талапкерлериңиз да келет да, бул жакта атаандаштарыңыздарчы. Алар да ушул сөздөрдү айтат. Ошон үчүн мүмкүнчүлүктү колдонуп айтып калыңыз. Билбейм, мен баягы моюнга алган деле жакшы нерсе го деп ойлойм да. Ошондуктан ушул колдоп аткан биринчиден элибизге рахмат, анан ошол татыктуусу жеңсин негизгиси. Эң сонун. Эми пландар тууралуу сүйлөшөлү. Жыл жыйынтыгы, бирок андан кийин дагы күн бар, Кудай буйруса дегендей. Быйыл каттуу киргиштин деп жогоруда айттыңыз, дагы бир баса белгилели. Пландар кандай? Пландар ушул жакында эле клиптерди мындай план түзүп уже баштап атабыз. Ушул жаңы жылдан кийин январь айларында же болбосо февраль айларында ушул клиптерибиз жарыкка чыга баштайт. Клиптерде кимдер менен иштешип атасыз? Команда жок деп айттыңыз жогоруда. Команда жок. Буга чейин ушул өзүбүздүн агаларыбыз, клипмейкер агаларыбыз менен иштештик. Андан кийин азыр негизи эле ушул чөйрөдө жүргөнүбүзгө көп болуп калды. Ошондуктан баары менен эле таанышпыз, агайыныбыз, доспуз дегендей. Ошондуктан баары менен эле бирдей иштешип атабыз. Тааныштардын баары команда деңизчи. Бир дагы клибимди, то есть мен ушул 4 клип тарттырган болсом, баарыгын бир адамга тарттырган эмесмин да, баарын ар кимге тарттырып атам. Анткени деген баягы бул шоу бизнесте бир стиль жаратуу дагы бар да, ошондуктан мен өзүмдүн азырынча стилимди таба элекмин деп ойлойм. Клипмейкер менен дагы ар ким менен иштешип көрүп атам. Чыгармалардан деле ар кандай аранжировщик агаларыбыз, достор менен иштешип атабыз. Ошондуктан азыр стилдин издөө үстүндөбүз. Алиман, азыр Мыктыбек талапкер болуп, мыкты дебют наамын алган атпайбы? Буйруса. Анан бул деген профессионалдык чоң кадам деп эсептейли. Анан эми жалпы телекөрүүчүлөр менен Мыктыбекти да тааныштырсак болчу да экен. Бирок ага чейин биздин чалуубуз бар экен. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Котмангеч, саламатсызбы? Бизге жакшы тилекке каршы угулбай жатасыз бир аз. Дегенче алыстап кетти окшойт сөзсүз түрдө. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Экранда көрсөтүлгөн номерлер аркылуу бизге түз байланышка чыгып, Мыктыбек мырзанын эң алгачкы репертуарындагы ыр кайсыл чыгарма экенин таап туруп, бизге 24 декабрда өтчү концертке билет утуп алууга толук түрдө мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Бизге байланышка чыгып, сыналгыдан бирок бир аз алысыраак туруп алсаңыздар, сиз менен биздин байланышыбыз жеңилирээк болмок. Эң сонун. Мыктыбек, буйруса 20 жылдан кийин дейли, сиз эмгек сиңирген, эл артист наамын алып, дасыккан инсан катарында бул жака келип калсаңыз, балким буйруса дай бир маек куруп кала турган болсок, ушул күндү эстеп бир каткаганга дагы бир мүмкүнчүлүк болот. Ошол себептен азыр алгачкы шоу-бизнес эстрада чөйрөсүндөгү кумирлер тууралуу келиңиздер. Чалуу бар экен бизде. Котмангеч. Саламатсызбы? Саламатсыз. Саламатчылык, атыңызды айтып өтсөңүз. Атым Гүлдерим. Алгачкы чыгармасы күлгөнүн сулуу. Ырдын атын айтыңыз. Атыңызды бир кайталап коесузбу? Атым Айгерим. Айгерим, Айгерим айым, таанышканыбызга кубанычтабыз. Бул жоопту кабыл алалы. Дагы чалууларды да кабыл алалы, менин оюмча. Бир нече вариант алган да. Бир нече вариант кылып, Айгерим айымды жазып коелу. Күлгөнүң сулуу деп аталган чыгарма деп айтты. Дагы бир вариантты эгер чалуулар боло турган болсо биз кабыл алабыз. Анан аягында кимиси алгачкылардан болуп жана туура жооп берген болсо, дал ушул көрүүчүбүзгө билетти караганга даярбыз. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, дагы да болсо бизге чалсаңыздар, биз кабыл алабыз. Телефон чалуу бар окшойт. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү? Саламатсызбы?
Кутман кечиңиз менен атыңызды айтып коюңуз. Атым Мария. Биздин жолубуз күнөө эмне деген алгат керек. Sorun. Жазып алдыңыз, Ажара Мариям дедіңіз ба? айым, Мариям. Мариям деди. Мариям деди. Мариям деди. Ырдын атын мен укпай калдым. Күнөөм эмне деген. Күнөөм эмне. Бизде Гүлгөнүң сулуу, анан күнөөм эмне деген эки чыгарманы айтышты көрүүчүлөрүбүз. Дагы бир чалуу кабыл алалыбы? Ооба. Дагы бир чалуу кабыл алалы, 3 чалуу кабыл алып туруп, ошол 3 көрүүчүбүздүн арасынан биз жеңүүчүлөрдү таңдайбыз. Андыктан дагы бир көрүүчүнү биз эгерде чалуу бар болсо кабыл алганга даярбыз. Sorun. Муктабек мырза, жалпы кумирлер тууралуу суроомду бере албай эле койдум. Белекти ыйгарып коюлган. Кутман кеч. Дегенче алыстап Алыстап кетти кетти окшойт. окшойт. Балким сурооңузду узатпай эле күтүп турасыз бир аз. Ошондой кылат. Аягына чыкпай калбаңыз. Отуруп турабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, келиңиздер. Телефон чалуу бар, кабыл алабыз. Саламатсызбы Кутман кечиңиз менен? Ооба. Атыңызды да бир жаңыртып коюңуз. Саламатчылык. Атыңыз? Нурпери деди. Кайра кайталап койсоңуз атыңызды. Атым Улча. Улча деди. Sorun. Сиздин жообуңуз? Улча. Улча, угуп Сиздин жатабыз. жообуңуз тугабы? 8-жылы чыккан Уча айында тартылган Гүлгөнүң сулуу дегенбиз. Гүлгөнүң сулуу. Кошунасы окшойсуз го Муктабектин. Уча деген кошунаңыз жок беле? Улча деген. Улча деген. Бар, Муктабек мырзанын кошуналарына бизден салам болсун. Бул жерден биз 3 чалууну кабыл алганыбызга байланыштуу жыйынтыкты чыгаралы. Жоопторду сиз уктуңуз, келиңиз өзүңүз жыйынтык чыгарып өтсөңүз. Кошуналарга тартмай жок. Ооба, бирок биринчи чалган адамга беребиз го дейм негизичи. Бул жерде 3 вариант айтылды. 2 вариант Гүлгөнүң сулуу деп, анан экинчи вариант ошол күнөөм эмне деген. Эң алгачкы чыгармабыз ошол Казакстандын ырчыларынан бизге кыргызча алганган Гүлгөнүң сулуу деген чыгарма болчу. Биринчи катышуучубуз утты окшойт. Ооба. Анда биринчи катышуучубуз Айгерим айым болчу. Эгер жаңылышпасам, Айгерим айым, сизди куттуктайбыз. Сиз биздин берилген суроого туура жооп берип, дал ушул билеттерди утуп алдыңыз. Көрсөтүп койсоңуз болот. 2 чакыры бар акча сиздики. Куттуктайбыз. Эртең иш күндөрү 9:00-дон 18:00-га чейин Жаш Гвардия бульвары 59 дарегинен келип, музыка телеканалынан билеттериңизди алып кетсеңиз болот. Анда Муктабек мырза, сизди сахнага узаталы, сиздин чыгармаңызды бир көрөлү. Ардактуу теле көрүүчүлөр, азыр Муктабек мырзаны сахнага узатабыз дагы. Сиздердин дагы бир сыныңыздарга салалы. Жылдын мыктысына 3 талапкер, албетте өзүнүн баягы 3 талапкерлигин коюп, мырзалар өзүнүн баягы күтүп турган бир чоң жыйынтыгына сиздер себепкер болуңуздар. Сайтка дагы бир жолу айталы, добушуңуздарды бериңиздер. Азыр болсо чыгармага көңүл буралы. Ооба, сиз сурооңузду бербей калдыңыз окшойт, эфирдин сыртынан берип алыңыз, Эфирдин сыртынан берели. Сиздер үчүн Муктабек Мыйманбаев ырдасын, Серенада аттуу сонун чыгарма сиздер үчүн жаңырат. Serenada ırda gelin,
Браво. Кол чаулар болсун. Мыктыбек Мыйманбаевдин аткаруусунда Серенада аттуу сонун чыгарма болду. Жылдын мыкты дебюту номинациясына талапкерлердин биз конокко чакырууну улантабыз. Бизде кийинки коногубуз бар. Соны жаңы кошулган телегөрүүчүлөр болсо дагы бир жолу Отман кеч, ардактуу телегөрүүчүлөр. Бүгүн биз мыкты дебют наамына талапкерлер менен жалпы маек бизди курганга даярбыз. Жогоруда мырза менен маек курдук. Эми болсо экинчи талапкерибиз Медер Сагынов студиябызга келип калган чагы. Жылдын мыкты дебютуна балким сиздин дагы чоң аракетиңиз бар. Медер мырзаны деле кол чаптыңыз болобу. Ооба. Кол чалуулар болсун. Assalamu алейкум. Assalamu alaikum, manajlar. Жакшы, сизди көрүп жатканыңызга кубанычтабыз. Келиңиз, биринчи эл менен учурашып албайсызбы? Assalamu alaikum. Ушул Музлайф телеберүүсүн көрүп жаткан угармандарыбыз, жалпыңыздарга кутмандуу кеч. Бүгүн сиз мандарин стилде келген экенсиз. Ооба, дебюттай болуп бир жакшынакай кийинип келейин деп келбедим. Жаңы жылда жаркырап, Ооба. Сонун, быйылкы жылдын мыкты дебют наамына талапкер болуп атасыз. Эми сезим деген сөз аябай актуалдуу болуп атат. Сезимдер кандай? Сезимдер жакшы. Сон мындай номинацияга биринчи жолу кошулуп атам десем болот. Буга чейин канча жылдан бери ырдап эмгектенип жүрсөк, быйыл бир аз өзүрүн көрүп атабыз. Кандай аракеттерди кылдыңыз? Келиңиз, жалпы телегөрүүчүлөрдүн алдында жылдык жыйынтык чыгарып көрөлү. Аракет болгондо кандай дебютка либо кандай чыгармачылыкта сиздин чыгармачылык аракеттиңиз мындай белгилүү жерлеринен. Аракет ошол ыр жаздырдык, клип тарттык, Концерттерден калган жоксуз. Тойлордон калган жок. Тойлоп жүрөбүз. Анан ушинтип образдарды тиктирип, формаларды тиктирип жүрөбүз. Эмгектенип. Негизи ырчылар баягы түн ичинде жумушун өтөп, анан күндүз түшкө чейин шашпай эртең менен 12-де турушат эмеспи? Анан эми мыкты дебют деп атабыз, балким сиздердин графигиңиздер өзгөчө. Мен кечээ мурда күнү Эминем рэпер бар, Голливуддун жылдызы. Ошол тууралуу биографиясын окуп, ал кадимкидей эртең менен 6-да жумушка барып, кечинде 9-да кетет деп окудум да. Балким Медер мырза да ошондой ойлоду. Балким. Меники деле ошондой принципи, бирок ошо түнү бир 2-3кө чейин көчөлөп жүрөбүз. Студияда жүрүп калабыз, балдар менен FIFA ойноп калабыз, футбол. Футболго да жетиштиңиз. Футболго да жетишебиз. Анан үйгө постоянно стабильно бир 12ден кийин барам. Кечинде. Кайра эртең менен 12де турмай. Уйку канча саат болуп атат негизи? Уйку минимум меники бир 7 саат, 8 саат, атак бир 10 сааттан деле өтүп кетет экен. Негизи ошондой болуш керек, Негизи бир 6 саат жетет дейт го, мага жетпей калат ошо 6 саат. Адамга. Ырчылар анан профессионалдуу спорт чеберлерин айтышат да, 8 сааттан көп укташ керек депчи. Анткени энергия. Медер мырза экөөнө тең кирет экен да. Ооба, спортчуга да, ырчыга да кирет экен. Спорттон дагы, ырчылыктан дагы барбыз деймби. Негизи бул жылдын эсебинен сизден хит болгон чыгарма бар. Гүлнарам чыгармасы хит болду. Анан балким хит болгондон кийин деле өзүңүз күткөн чыгарсыз. Бир номинацияга көрсөтүлөм деп. Балким дебюткабы же хитыргабы, кандай күтүүлөр болду эле? Күтүүлөр ушул дебютка аракет кылдым быйыл. Негизи жылдын башынан эле ошо дебютка кошулайын деп ыр толтура ырларды жаздырып, клиптерди тартып, анан Кудайдын буйругу менен кошулуп калдык дебют номинациясына. Хитырга кирбей калыптырбыз го, билбейм. Башкалар хит болуп кетти окшойт биздикинен кийин. Балким, анда маекти улантканга чейин биз телегөрүүчүлөрүбүзгө оюнубуздун, суроосун жаңыртып коелу, Ооба. Дагы 2 билетти урматтуу көрүүчүлөр сиздерге биз тапшырганга даярбыз. Ал эми экинчи билетти кантип утуп алам деген болсоңуздар, сөзсүз түрдө биздин экинчи коногубуз Медер мырзадан суроо болсун өзү жөнүндө. Келиңиз. Кандай билетти утуп алыш үчүн? Ооба. Кандай суроо бересиз көрүүчүлөргө? Мындай албайбы? Оңой берсемби же кыйыныраак берсемби ошо ойлоп атам да. Оңой берели. Кыйнабайбыз. Эртерээк берип салалы. Ооба. Азыр эле убактыбыз бар. Мен кайсыл жактын кулуну болом ошону берели. 4 вариант кылалы. Биринчиси Ош, экинчиси Нарын, үчүнчүсү Жалал Абад, төртүнчүсү Ысык көл. Ош, Нарын, Жалал Абад, көл. Кайсыл жактын кулуну? Медер мырза кайсыл жактан болот кичим экен. Кайсыл жак дал ушул суроого өтө жеңил эле суроо болсо керек менин оюмча. Түз эфирде экранда көрсөтүлгөн номерлерге тезинен байланышка чыгып, биздин 24-декабрь күнү өтчү жыл мыктыларын таңдоо аземине сонун 2 кишилик чакыруу билетин утуп алууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Тезинен байланышка чыгыңыздар. Ооба. 2 билетти Айгерим айым алып кетти. 2 билетти азыр чалган мырзаларга беребиз. Анан жетишпей калгандар алдыда дагы 2 билет ойнотууга даярбыз. Айтор бүгүн биз белектерге, чакырууларга байбыз. Мага жокпу чакыруу?
Мен барам Сиз да. өзүңүз барасыз, катышуучу болуп сиз Ошол концерт турбайбы? Башка да алып турмун. телефон чалуу бар экен. Келиңиз, саламатсызбы кутман кечиңиз менен? Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык, атыңыз? Чыккан Медерхан. Медерхан. Медерхан? Мен Golden ойлоп атам. Көлдөн деп Сіздің ойлойм. жоғыңыз Гөлден. Атыңыз Медерхан, Жок, бул Медерхан Сагыныштын дейм. Атыңыз ким? Атым Айганыш. Айганыш айым. Гөлден. Айганыш айымдын жообун кабыл алабыз. Дагы эки көрүүчүбүздүн жообун кабыл алганга биз даярбыз. Анан 3 жооптон кийин сөзсүз түрдө биз жеңүүчүнү аныктайбыз. Андыктан дагы бизге чалсаңыздар болот. Ооба. Десек телефон чалып бар экен. Суроолорго жетишпейт окшойбуз, э? Кутман кеч, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Атыңыз? Менин атым Айдай. Айдай, кубанычтабыз. Жоғыңызды калып? Медер мырзаны Оштон деп ойлоп атам. Оштон деп ойлойсуз. Оштон деп ойлойбуз. Сиз өзүңүз кайдан болосуз? Мен Бишкектен болом. Сиз Бишкектен болосуз. Ооба. Эң сонун. Ош, жоғыңызды кабыл алдык. Кийинки дагы бир чалуу болсо, анан жыйынтык чыгарганга даярбыз. Мен суроомду бат-баттан чалуу керегине чейин берип алайын. Медер мырза, мындай кылып атабыз. Жалпы талапкерлер бүгүн эмне үчүн сиздер мыкты дебют намын алышыңыздар керек деген суроого жооп берип атасыздар. Сизге чейин Мыктыбек мырза айтып кетти өзүнүн талапкерлигин. Эми сиз телекөрүүчүлөргө азыр даярдап туруңуз, биз жоопту алып алалы. Кутман кеч чалуу бар экен. Мен Жумгалдан чыгып атам, Мээрим Жалалабаттык деп ойлойм. Жалалабаттык деп ойлойсуз. Атыңызды айтып коесуз. Мээрим. Мерим. Өзүңүз кайдан болосуз, Мерим айым? Жумгал районунан. Сиз Жумгалдан болосуз. Жалалабаттан деп ойлойсуз. Чоң рахмат, жоопту кабыл алдык. Бизде 3 көрүүчүнү кабыл алдык. Чыгарып берелиби жыйынтыгын? Ооба, себеби 3 көрүүчүдөн кийин жыйынтыгын чыгарып атабыз. Бизде эң биринчи Айганыш айым чыкты, Көлдөн деп жооп берди. Айдай айым Оштон деди жана 3-үчү болуп Мерим айым Жалалабаттан деп жооп берди. Туура жооп бар арасында. Бар. Үчүнчү туура болду, Жалалабат. Мен Жалалабаттанмын, туугандар, билип алгыла. Браво. Мерим айымга кол чалуулар болсун. Куттуктайбыз. Урматтуу Мерим айым, сиз туура жооп бердиңиз. Медер Сагынов чындыгында Жалалабаттын колуна болот экен. Дал ушул билеттер сизге. Эң сонун. Анда Медер мырза, келиңиз. Жалпы телекөрүүчүлөр азыр бизде сайтта добуш берүү жүрүп жатат. Анан сиздин азыр жакшы бир мүмкүнчүлүгүңүз бар добуштарды көбөйтүп алууга. Кантип? Сизди эмне үчүн тандаш керек? Эмне үчүн эл сизге Мен тандагыла деп деле айтпайм, эми эл өзү сынчы өзү билет. Жок, сиз баягы депутаттардай эле үгүт иштерин жүргүзүңүз да. Мага добуш берсеңер мен ушундай ырларды жараткам деп. Жок, андайдын деле кереги жок, эми эл өзү билет, мага добуш берип койгула деп деле. Эч жакка деле чыгарган деле жокмун, Инстаграм ар жак бир жакка деле. Эл билип эле мага бербей койсо деле ыраазы элемин. Көрөбүз, буйруганы болот дегенде. Албай калсаңыз тарынбайт экенсиз да демек. Жок, тарынбайм. Жанындагы дебютка талапкер мырзаларга дагы ийгилик каалайм. Андай эсте болот, тарынбайсыз. Сонун. Анда келиңиз, мындай кылалар. Мен бердим силерге. Рахмат. Медер мырза, бир 25 жылдан кийин өзүңүздү кандай ырчы деп элестетесиз? 25 жылдан кийинби? Мындай эмгекти сиңирип койгондон кийин дегеним. Ушундай эле жаркыраган кийимдер менен эле жүрсөм керек деп элестетем. Негизи алдыңкы 25 жылда деле сиз өзүңүздү ырчы катары элестетесизби же башка тармакка кетесизби? Мен негизи ырчылык менен эле кетем деп жүрөм, анан тагдырдын жазганы болуп өзгөрүп кетиши мүмкүн дегендей. Эгер өзгөрүп кетсе, эмне болушу мүмкүн? Неме болуп кетиши мүмкүн? Базарда иштеп кеттим, бизнесмен. Дордойдо, контейнер Буга менен. чейин Дордойдо иштеп жүргөм да. Дордойдо иштеп, анан ошол жактын немесин билем да, короче, жолун билем дегендей. Жанын багып кетсем болот дейм да. Эки тараптан алып кете берсе болот. Азыр бул көптөгөн Азыр деле чакан бизнестерим бар ошондой, швея менен алектенип коем, бүтүктөп коем кийимдерди. Швея менен алектенип алып кийим тигип өзүңүзгө демек өзгөчө стилдүү кийимдерди. Өзүмө бир эжеме алып барам. Өзүм машинка тикмек билем. Билбейм, алектенем десеңиз балким тигет деп ойлодум да. Негизи мындай жылдык план жазып, моунча ыр жазышыбыз керек, моунча клип тартышыбыз керек, образды мындай кылышыбыз керек деген сыяктуу болобу же импровизациябы? Сразу эле туруп эле клип тартыш керек, ыр жаздырыш керек. Идея келип кеткенде, ана так план жазып, мынча ыр, мынча клип десем, жан дүйнөгө жараша экен да, эл күүгө жараша, э? Кээде туруп подряд кылсам, кээде эч нерсеге желание жок болуп отуруп калган күндөр деле болот. Демек баягы 2025-жылга пландарым ушундай ырларды жаратам деген азырынча сизде Пока что жок. жок. Келсинчи. Мен жашап алам, жетип алам. Жетип алам. Эң сонун. Деги эле мен сиз менен жолуксам Гүлнараңызды бир сурап коеюн деп аттым элем.
Гүлнарыңыз канча жашта? Болуш керек. Мен Эми азыр кызы барбы, баласы барбы деп атам. Жок, Гүлнаралар добушун берет го деп ойлоп атам сизге. Жок, неме, ушу Гүлнараны издеп жүрөм өзүм деле, жок. Жок, мен бар деген жокмун. Канча жашта болуш керек дегеним го. Менден бир 2-3 жаш кичи болсо болот. Улуучу. Улуу жок болбой атат. Такыр болбой калабы, Тиш өтпөй калабы. Салтка деле, анан үйдөгүлөргө деле жөн эле кой дейт го дейм. Сонун. Айта берейинби? Биз блиц суроолорду ошо блицти берели берип деп алыңыз, анан ойлонуп аткам. ооба. Негизи келиңиздер. Сизге даярдаган биздин блиц суроолорубуз бар. Бул суроолорду тез-тезден окуйбуз. Сиз тез-тезден жооп берип өтүшүңүз керек. Балким кандай кылып окуйлу? Же баарын өзүм жайгап берейинби? Келиңиз. Репертуарыңыздагы өзүңүзгө эң жаккан ыр кайсылыр? Гүлнарам балким. Дос. Дос. Ачууңуз бат келеби? Ооба. Азыр жаныңызда канча акча бар? Жанында жок, машинада 5000 сом акчам бар. Наличка. Балалык кыялдарыңыз орундалдыбы? Ооба, орундалып келатат буюрса. Өзүңүздөгү эң жаман адат? Өзүмдөгү эгоистсиң деп коет үйдөгүлөр, аны билбейм өзүм аны элемесин. Эгоист? Ошентип коюшат. Экстравертсизби же интровертсизби? Ал кандай? Адамдар менен бат сүйлөшүп, бат тил табышып, көп сүйлөп же болбосо унчукпай көп ичиңизге катып. Жок, ошондой биринчисин. Экстраверт экенсиз. Ошол жакты деп койсо. Ошол жак. Чоң суммада карыз алып көргөн учуруңуз болгонбу? Болгон. Чоң суммада дегенде балким ал кээ бир адам үчүн кичинекей эле сумма болушу Канча сумма? Өзүңүздүн деңгээлиңизге жараша дегеним го. $20,000. Чоң эле экен? Иә. Чоң эле сумма экен? Чоң эле сумма. Чоң эле сумма. Жылдын мыкты ырчы айымы сиздин оюңуз боюнча? Жылдын мыкты ырчы айымыбы? Быйылкы жылдын. Быйылкы жылдын. Айганыш Абдиева. Айганыш Мен Абдиева оюмча. ойлойсуз. Демек, добушуңузду да Айганыш айымга бердиңиз. Ооба. Берип койгом өткөндөр. Жылдын мыкты дебютуна ата-андаштарыңыз сизден мыктыбы? Балким. Ушул суроого кененирээк токтололучу келиңиз. Ата-андаштарыңызга болгон көрдүңүз сизден тышкаркы эки мырзаны. Оюңуз кандай? Оюмбу? Оюм ар кандай. Эми негизи Жакшы эле адамдарбы? негизи мен ал эки инсан менен тең тааныш эмесмин. Азыр недавно эле ошол Ошко барып калып таанышып калдык. Бирөөсү менен Мыктыбек деген байкебиз менен. Анан жакындан сүйлөшүп, чыгармачылыгында кандай болгон мен биографиясын деле экөөнүкүн тең карап чыккан эмесмин. Ошол Чыгармачылыгы менен таанышсызбы деген суроо болчу да. Тааныш эмессиз. Түшүнүктүү. Эгер үчөөңүздөр Пеле, Марадона да ким дейбиз, Месси аттуу бизде атаандаш кылып жаман уруштуруп жок, элек. атаандаш дегенде баягы ак атаандаш болсун дегеним го. Атаандаштык болгон жерде өсүү болот да дегенибиз. Анан барыңыздарга ийгилик каалайбыз, албетте. Сиз жогоруда айткандай, бирөөнүн жеңип алышы бул калгандардын жеңилип калышы эмес. Талапкер болуунун өзү кандай себеп. Ооба да. Ооба, Жигитке чыгыштын өзү кандай неме дебейсизби? Ооба, туура айтасыз. Эми мындай кылалы. Жалпы чакырууларды берип алдык. Атаандаштарыңыз тууралуу оюңузду сурап алдык. Өзүңүздүн оюңузду дагы сурадык. Эми акыркы сиздин жалпы элге кайрылууңуз 24-нде жолукканга чейин. Анда берден мага добуш бере кеткиле деп кетейин. Эң акырында. Ошол чакырганыңыздарга рахмат. Буюрса 24-чү декабрда спорт ордосунда көрүшкөнчө, ал жакта биз дагы бир башкача образдар менен уступать этебиз. Элге болушунча жакканга аракет кылабыз ошол жерден. Жалпы кыргыз элиме рахмат, колдоп голос берип аткандарга дагы атаандаштарыма ийгилик каалайм. Атаандаштарыма дейм да. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Элибизде тынччылык, молчулук, токчулук болсун. Айтканыңыз келсин, ыраазычылык билдиребиз. Биз үчүн уруштуруу Жылмыңдап күлүп жылмыңдап отуруп. Мындай башка талапкерлер да келип атабы? Тиги мисалы жылдын мыкты ырчы мырзасы. Бүгүн бизде дүйшөмбү күн биринчи башталды. Жылдын башыбы? мыктыларына номинанттарды бүгүндөн баштап чакырып баштадык. Бүгүн дебюттарды, эртең дагы башкаларын дегендей. Анда сиздин каалоо тилегиңиз менен сахнага узатканга даярбыз. Сахнага чыга берсеңиз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир жолу эсиңиздерге салып өтөлү. Бизде 24 декабрь күнү Кабалы Кожомкул атындагы спорт сарайында жыл мыктыларын таңдоо аземи өтөт. Ал эми бүгүнкү эфирде дал ушул жыл мыктыларына мыкты дебют катары ат салышып жаткан номинанттарды биз конок катары чакырып жаткан учурубуз. Туура. Анан бүгүн эфир алкагында сиздерге ойнотулуучу дагы 2 чакыруу баракчабыз бар. Жогоруда кесиптешим айткан концертке, андыктан биз менен чогуу болуңуздар, мүмкүнчүлүгүңүздөр дагы да болсо болот. Ооба. Ал эми азыр сиздер үчүн сонун музыкалык чыгарма жаңырсын. Медер Сагынов ырдайт «Бомбадай» чыгармасы.
куттуктаулар болсун. Медер Сагыновдун аткаруусунда сонун музыкалык чыгарма болду «Бомбадай» деген аталышында. Сизге ыраазычылык билдиребиз жана 24 декабрда күтөбүз. Эң сонун жаңы кошулган телекөрүүчүлөрүбүз болсо, бүгүн биз мыкты дебют талапкерлер менен чогуу маек куруп, сиздердин дагы акыркы сыныңыздарга салып аткан мезгилибиз. Жалпыңыздарга албетте бүгүнкү эфир жакшы бир пайдалуу эфирлердин бири болот болуш керек деген ишеничтебиз. Анткени бүгүн биз дал ошол 24-чү жогоруда кесиптешим айткандай концертке чакыруу баракчасын сиздерге ойнотууга даярбыз. Акыркы 2 чакыруу баракчабыз калды. Муну биз талапкерибиздин 3-чү Айбек мырза менен ойнотконго даярбыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Алдыда сонун жакшы бир аземдер да болгон атат. Ооба, анда эмесе сиздер үчүн дагы бир эсиңиздерге салуу максатында анонсу жаңырсын, андан кийин 3-чү коногубуз менен тааныштырууга биз даярбыз. Сыйлыгы 2024. Жылдын мыкты дебюту. Айбек Ниязбеков. Медер Сагынов. Мыктыбек Мейманбаев. Добуш берүү үчүн талапкердин атын жазып, www.mgolos.com сайтынан добуш берсеңиз болот. Байланыш номерлери 0703 30 19 94. Мыктылардын мыктысын биз менен бирге тандаңыз. 24 декабрь 16:00 Кызыл килемде жолугушуу. 18:00 спорт ордосунда чоң концертти өткөрүп жибербеңиз. Эфиристи алдыга карай улантабыз. Жалпы 2 талапкер менен маегибизди куруп алдык. Азыр болсо жыйынтыктоочу 3-чү талапкерибиз менен маек куруп, анан албетте жалпы телекөрүүчүлөргө биздин сайтыбыздан кимге добуш берүүңүздөргө бир тыянак чыгарып, бир ынана турчу бир жыйынтыкка келет деген ишеничтебиз. Ооба, ал эми биз бүгүнкү